Тыныштық қонышынан 2 этаж болған ушул заңгыраган үй сатылат. Короосунда времянка, гараж, алды тарабы брусчатка менен жасалуу, участок 4 бурчтуу жана 4 тарабынан забору, кыскасы келип эле бала чака менен жыргап жашай турган үй экен, туугандар. Бардык шарты бар. Видеону жогото албайын десеңиздер, сиздер лайктан басып сактап алыңыздар. Сатылуучу үй Новопавловка Тынчтык конушунда жайгашкан. Сиздер баруу үчүн Центральный көчө, Фрунзе көчөсү жана Луговая көчөнүн кесилишинен киресиздер. 3 дүкөнүгө ориентир алсаңыздар болот. Кирип барып, Мурас көчөнүн оңго бурулсаңыздар, сатылуучу объектибиз жайгашкан. Ал жака чейин жүргөндө автобус маршрутка, чоң жолдон жүргөн дагы автобус маршруткалары бар экен турганда. Бул сатылуучу үйдүн көчө тарабы. Дарек Новопавловка Тынчтык конушу, Мурас көчөсү 29-чу дарек туугандар. Участогунан 4 соток эңелеп чыгыш чыгарат, мынакей могу гараждын бүтөр жери коштон бесколкулган заборунан, андан ары гараж, времянка, калитка, дарбаза жана ошондой эле батыш чегара болсо, мынакей бул коштон мен болгон, бул коштон времянкасына чейин болуп калат экен туугандар. Участок 4 бурчтуу туура формада, жолдор мынакей көрүп тургансыздар, кенен, природный газ бар, электр энергиясы, суусу бар жана ошондой эле столбаларда прожекторлору. И мектеп бала бакча боюнча айтсак, көчөгө чыгасыздар дагы, солго бурулсаңыздар, түз мектепке барасыздар, бала бакчалар дагы бар, жүргөн автобус маршруткалар туугандар. Андан ары короосуна киребиз туугандар. Мынакей бул жерде чоң заңгыраган 2 этаж кызыл кирпичтен салынган үй. Негизинен курулуш материалы үйдүкү туугандар. Полный жакшы материалдар менен тепкичтери жаңгактын жыгачынан, фундамент жагы капталган жерлери ошо жакшы кымбат таштар менен фундаменттер капталган туугандар. Караңыздар. Анан киргенде оң тарабында болсо, бул жерде 2 этаж времянка, ылдый тарабында 1 бөлмө прихожка, экинчи этажында 2 бөлмө үй. Дарбазадан кирип туруп, машина койгонго жайыңыздар, мондай брусчатка менен жасалып, үйдүн чыгыш тарабында мондай түрлүү бактары, и киргенде эле сол тарапта бул жакта черешня жана башка бактары. Так, дагы эмне маалыматы? Эми сиздерге үйдүн ички тарабын көргөзөйүн. Документи, керектүү документтери бар экен. Негизи кирүүчү эшиги. Бул үйдүн кире бериши туугандар. Кире бериш прихожка деле кенен экен. Түз кирсеңиздер, бул жакта отоплениянын котелу. Котелго сырттан деле негизинен кирип чыксаңыздар болот туугандар. Андан ары бери карай жүрөбүз. Оң тарапка кирсеңиздер, бул жерде чоң зал жайгашкан. Чыгыш тараптан терезеси, көрүп тургансыздардай. Ремонт отоплениянын батареялары, анан кайсыл жерде кафель болсо, ошол жерде теплый полдору деле бар экен. Мисалы прихожка, можер, душ, ваннасы, раковиналар бул жагында. Анан ажаткана дагы өзүнчө бөлмөдө жайгашкан. Унитаз. Ой, кечиресиздер, унитаз өзүнчө бөлмөдө жайгашкан туугандар. Так, адашып кеттим бир аз. Так, бул жак кухня окшойт, мынакей. Жана ошондой эле экинчи жакта тепкичтери. Булар туугандар жыгач эмеси, жаңгактын жыгачынан экен туугандар. Жаңгактан болгон тепкичтер. Эми сиздерге экинчи этажды көргөзөлү. Эми сиздерге экинчи этажды көргөзөйүн. Чыкканыңызда эле чоң ушундай холл дейбизби, зал дейбизби? Ушундай чоң бөлмө жайгашкан. Караңыздар, могу жакта дубалдарынан чейин сон болуп жасалыптыр. Батыш тараптан, түштүк тараптан терезелери, түштүк тараптан туугандар тоонунун көрүнүшү, орусчасы вид деп коет беле, тоонунун көрүнүшү мынакей. И мебелдер бары калат, отоплениянын батареялары. Бери карай кирсеңиздер, бул жерде катарынан 2 спальный бөлмө, спальный бөлмөдөгү мебелдер да калат экен. Мына караңыздар. Түштүк тараптан терезе, чыгыш тараптан терезе, отоплениянын батареялары, потолоктору. И бери кирсек, бул жерде дагы 1 спальный бөлмө. Анан бул жерден балконго да чыгып кете алабыз туугандар. Бул үйдүн түштүк тараптан көрүнүшү туугандар. Анан көрүп тургансыздай терезелери, ал тарабы мондай навеси. Бул тепкичтен чыксаңыздар, отоплениянын котелу и коштон менен болгон заборго чейин дагы аралык. Сырткы тараптагы суу, бул жерден ары жактан чыгарылыптыр. Могу жерде ушул суулардын жанагы легировка кылган жери окшойт. Аварийный деп койчу беле. Андан ары үйдүн сизге бул чыгыш тарабын көргөзөйүн. Жүрүшүн жакыныраак көргөзөлү. Бери жакка келсеңиздер, мындай тротуар. Ушундай бир тапчан коюп аласыздар, могу жерге көлөккө, салкын сон жер экен бул жагы. И батыш тарабында мондай балкон туугандар. Арты тарабында да коштага чейин аралык, сырткы ажаткана, мынакей гүлдөр. Андан ары бул үйдүн баасы болсо $185,000 сурап атыптыр. Дагы реальный клиенттер менен содалашабыз, сүйлөшөбүз дейт. Эсинин номери 0545 76 76 0545
45 76 78 лайктан басыңыздар. Ушундай үй издеген дос туугандар менен видеону бөлүшүп кетиңиздер туугандар.